Assalamu alaikum dostlar. Biz bugün Dacha dostluktayız. Bizim ikinci kahraman MMA yıldızı Adilет Нурматов. Tal Media kanalına katılıp koyunuzlar, komentar жазып koyunuzlar, like basıp koyunuzlar. Аты жөнүм Нурматов Адилет. 1997-жылы Бишкек шаарында жарык дүйнөгө келген. Өзүм жөнүндө эмне айтып берейин? Ошо Бишкек шаарында буга чейин рабочий городок турчук. Азыр данный момент уже 15 жылдан бери ушул жактабыз. Дача, село Достук, Чүй областынын Аламинский районуна караган Достук айылында турабыз. 54-чү мектепте окуп, 1-класстан бери ошол жакта 9-класска чейин окуп, 9-класстан кийин эч жака тапшырган эмесмин. Эми курстарга барчумун, английский курсы там. Анан өзүм аябай лингвистикага кызыкчумун. Ошо лингвист болуп, переводчик болгум келчү. Анан тилекке каршы 9-дан кийин ошол окуу жай жок болуп калып. Анан ошого байланыштуу курстарга окуп кичине. Анда чыдап салып, дальше только тренировка менен кеткен да. Birinci sportun вообще. Жашоодогу биринчи спортум таэквондо болгон. Таэквондодон зеленый пояска чейин барып, ал жакта да аябай кызыкчумун. Негизи эле ушу тебиш, бурушканга аябай кызыкчумун да. Кичинекей жактан беричи. Ушундай кинолордо көп көрчүк да. Ошол нерсеге аябай көп кызыкчумун. Анан ошентип жүрүп, анан күрөшкө кызыгып кеттик. Күрөшкө дагы ошо Чыңгыз деген классташым ошол жака барайык деп. Мен ага чейин таэквондо машыкканда биз аябай полдо машыкчык да. Ошон үчүн полдо тиги күрөшкө баргандан кийин ал жак жумшак мат. Аябай жаккан. Эки жакка секирип ойноп. Ошон үчүн ошол жакта кичине жүрүп, анан кызыгуу пайда болгон да күрөшкө дагычы. Ошо күрөштө да 8 жыл жүрүп окшойт, 7 жыл жүрүп окшойт даже. Үйдө канчанчысың, анан канчачы, үйдө канча киши? Үй бүлөмдө негизи 4 кишибиз. 4 киши болгондо эми балдарынан мен ортончусумун да. Улуу эжем бар, андан кийин байкем бар. Мен, анан карындашым бар. Чыңгыз, мен, ошо Сталбек деген досум менен үчөөбүз барып, ошол жактан биринчи жолу барганда аябай эми помню, 7-автобус менен барсак керек. 7-автобус менен барып, эч нерсени түшүнбөй барып, Хаким агайга жолукканбыз. Хаким агайга жолугуп, ошол кезде эле жоламандар тренировка кылчу. Жоламандар келип экен деп алабызчы. Ошол күнү көрүп, биринчи күнү кичине көрүп барганбыз. Ошонун кызыгуу башталган күрөшкө дагы. Ал жакта да биринчи жаңы барганда кичине ойноп, тияка секирип жүрүп, анан уже когда уже все люди результат бере баштагандан кийин, медальдин дамын таткандан кийин, анан уже аябай кызыгуу башталган да. Ошол спортко болгон махабат ошол жактан башталган да. Главное событие вечера смешанных единоборств UFC 41. Главное событие, друзья, у нас Казахстана. Ну и, конечно же, хороший, не знаю, как задушал.
ооба ошо ал кезде Акжол, Жоламан, Тынарбек бар эмес беле. Тынарбек менен күрөшпөй калдык, бирок Жоламан анда кичинекей болчу. Акжол менен бир бесте көп күрөштүк аябайчы. Акжол менен 2012 Спартакиада финалдан жолукканбыз. Финалдан жолугуп Акжолду туше басып койгом. Акжол аябай ыйлап. Азырда жолуксак айтат Акжолчу. Блин, Адико ошол күнү аябай жүрөктө калып кеткен мо жүрөктө дейт. Азырда аябай жакшы төшөбүз. Жолукканда да айтып калат ошентип. Сталбек деген досум ошондо секундант болчу. Туше кармап жатканда, блин, уже пальцы үзүлүп аткан да. Үзүлгөндө анда гонг болуп калган да. Ошентип утуп алганбыз. Кудайга шүгүр. Помню, ошо ал турнирден кийин тамашага барган болсо керек. Ошол күндөрдүн баары эсимде, жакшы күндөр өткөн, ошонун баары бир мотивация, мындайча айткандачы. Азыр Акжол Махмудовдун уровени кандай болуп атат, дүйнөдөгү эң мыкты борецтердин бири. Ошон үчүн тоже могу с гордостью сказать, что когда-то с ним боролся тоже, даже уткам. Ошо күрөштүн да пайдасы аябай бул ММА'де. Негизи эле бул жашоодо дагы, көчөдө дагы бул күрөштүн пайдасы где-то бир 80% да. Ооба Шухрат агай. Жок, мен биринчи Беркутка өткөндө азыр ошо агайым атын билбей атам, Орус агай болчу. Ошо Орус агайдын колунда жүрүп, аны менен сборго барып, ошол аябай өстүрүп койду да. Аябай балдарын карачы, мындай сникерс берип, постоянночу витамин керек, восстановление кылыш керек деп ошо питаниясын жакшы кылып берчү да. Ал кезде Беркутка сборный состав Беркутта кылчу. Ошон үчүн өтүш үчүн схватка өткөрүш керек болчу. Бир 2-3 схватка. Мен ошо өтөйм деп барсам, ошо мени да күрөштүргөн. Күрөштүрүп уткам баарын тең. 3 схватка көргөн, 3-өн тең уткуп ошого өткөм. Ал жактан билбейм эмнегедир Беркуттан ушу жакшы результат көргөзө албадым да. Вообще. Бирок Фоктон караганда намного уровень. Да, уровень выше, конечно. Уровень аябай высокий, анткени борецтер да көп. Руслан Царев баягы элечи. Тынарбектер да ошол жака өткөн болчу. Ошо Тынар өткөндөн кийин Тынар бизди тарткан, биз да ошол жака өткөнбүз да. Неге дальнейший күрөштөн болбой калды? Күрөштөн негизи болмок. Мен күрөш үчүн даже Россияга барып, Россиянын атынан да күрөштүм да. Россиянын атынан да бир 2-3 схватка өткөрүп, ал жактан аябай жакшы результаттарды берип, жакшы борецтердин утуп коюп, алардын агайлары дагы аябай мындай борцовка подарить этип, ал кезде борцовка подарить эткен аябай чоң нерсе болчу да. Борцовка подарить этип, выступать этип, ушул жактан поддержим тиги бул деп атканда, бул жактан армияга чакырып калган. Анан келгем дагы армияга кеткем. Анан армиядан ачылат экен чынындачы. Армияда ачылып, негизи эле бул жашоого болгон көз караш да өзгөргөн да армиядачы. Будущийди ойлоп кичине. Борьбадагы аябай борьбадан чыкса болот. Биздин Кыргызстанда чыкса болот. Но больше мага ушу бой жакчы да, негизи элечи. Жесткий вид спорта. Ошо армияда жүрүп, армияда да кезишке бүт бар менен уруша берип, ошо бойго кызыгып кеткем аябайчы. Азиз Сатыбалдиев деген досум болот. Ошо айткан, блин, Адико, у тебя талант. Давай сен чыгып көрчү бир. После армии менин залыма келсең. Армиядан чыккандан кийин залына баргам, ошол жактан да үйрөнүп, кичине тиги бул болуп. Анан ал жак кыйын экен да, чынындачы. Кыйын, кайрып, колмо, удушка жаккан эмес. Кайра күрөшкө кеткем. Кайра күрөшкө барып тренировка кылып, акыркы турнирим Панфиловдо болгон да. Панфиловдон утам деп чыккам да, железный элечи, ошо чемпион болом деп. Завхасына утуп калдым. Өзүм глупость кылып алгам да, 6-6 болуп атканда последний эсиме утуп кеткен. Ошентип ал жактан күрөшүп, акыркы турнирим ошо болгон. Если ушул турнирди проиграю, анда, блин, я рискну дегем да, рискну. Уже терять нечего, бойго да чыгып көрөм дегем да. Анан ошентип атып эле бойдон кийин ошо тренировканын кийин эле, схватканын кийин эле барып тренировканы өткөзүп атсам, элдин баары веске чогуп турган. Бул чо за турнир деп биресинен интерес кылсам, ушундай, короче, мындай снарядка менен урушат. Деп атпайбы, кыркылганчы. Анан анда кинодогудай турбай, мен да бир чыгып көрөйүн дегем да. Чыгып көрүп утуп алгам мен. Элдер 1 жыл, 2 жыл тренировка кылгандар. Бул дагы мындай талант экен да. Талантым болсо, күрөштөн дагы көп результат бере албай эле таланты барлар келип утуп кете берет. Ушундай болот го, ошондой эле экен. Негизи эле вообще кыйынчылык эмне болду эле?
жашоодо өзүң ушуга келген неме? Азыр Кыйынчылык мотивация, мотивация көп нерседен болгон. Например, кыйынчылык биз жаш кезден бери, например, ата-энебизге жардам берип иштеп, наракта, беракта сынган учурлар болду беле? сынган учурлар, конечно, болгон. Соревнованиядан утулуп калганда аябай ушу спортко тартынып кетесиң да. Чыдагың келет да, блин. Аябай вес кууганда кыйналасың. Ошол күндө ошол моменттерди эстейсиң дагы, кээде зачем мне это дейсиң да. Лучше спокойно жашаган жакшы. Лучше иштеп, эптеп сетип акча тапсам дагы ошол жакшы да, жеңилдерээк депчи. Анан спорт эми ушундай кээде мындай сүйүндүрөт, кээде өкүндүрөт дегендей. Кээде жыргайсың, кээде ыйлайсың. Ошондой болот да. Келинчегим менен 2019 таанышкам. 2019 таанышып, аны мен мындай эле Инстаграмда жазышып отуп таанышып калганбыз. Жазышып атканда эми жанагы сүрөттөргө лайк баскан экен. Анан азыр калп эле случайно басып алганмын деп эле өлмүштөнөт. Басканда как она. Конкретно эле баскан бе? Анан ошентип Инстаграмдан жазып, ошентип түзөшүп атып эле анан таанышып, аябай ошо жакын болуп кеткенбиз. Ошондо атып эле үйлөнүп алгам. 2022 үйлөндүм, 21 үйлөндүм эле. 21 үйлөнгөм. Азыр уже 3 жыл болду. Ошо азыр данный момент бир балам бар, 1,5 жашта. Экинчи балам Кудайым буйруса күтүп атабыз. Ошо келинчегим аты Дилназ. Аябай ошо келинчегим дагы мындай салымы чоң бул спорткочу. Мен мындайча айтканда личный диетологмун да. Аябай интернеттен издеп, кандай тамак жеш керек, мага бир ай бойго вес калганда мен деле аябай аз, мындай 5-6 килограмм вес кубайм да, бир 13 куйм да. Ошон үчүн кандай тамак туура, кандай тамак туура эмес, кандай тамакты жешим керек, ошондой нерселерди мага айтып турат. Аябай тыйып турат. Давай вовремя келип жат. Эртең менен эрте тургузат, давай тренировкага жөнө. Ушундай аябай мотивация берет да магачы. Анткени баштан аябай кыйынчылык нерселер өткөн. Ошон үчүн келинчегиме да мындайча айтканда рахмат айткым келет да. Келинчегим да салымы чоң бул спорткочу. Эң биринчи келген биринчи эле кадамым ММАге бул Эрали агайдын колуна келгем. Лига деген залга баргам. Лига деген залга ошо Азиз Сатыбалдиев чакыргандан ошол жака баргам. Ошол жакта кичине машыгып, көп машыккан жокмун ал жакта, где-то бир айга жетпей машыктым да. Ошо ал жактан кеттим кайра, ал жак жактырбай, анан кайра өз күрөшкө кетип, анан күрөштөн кайра келип, анан Рустам Дракончик деген агайга келгем. Грэпплинг боюнча дүйнө чемпиону. Ошонун колуна келип, ошол жактан любительский бойлорго чыгып, ошол жактан аябай тажрыйба алып, ошол жактан мындайча айтканда баштадым. Андан кийин арадан кыйынчылыктар болду, акча маселелер болду, үйдөгүлөр менен спортту тыштаба, там иште. Ошондой аябай вопростор көтөрүлдү. Ошон үчүн спортту 1 жылга тышташ керек болуп калды. Тышташ керек эмес, эми мындай именно ошо ММА'де калтырыш керек болуп калды да. Анан зарубеж Турцияга барып иштедим, ал жакта официант болуп иштедим, помощник бармена, тиги булар болот иштеп жүрүп ал жактан. Бирок тренировкага бир да күн калган жок, ал жакта дагы күндө тренировка кылып аттым, күндө ушундай фитнес залдарга, подкачкаларга барып, өзүм ушу мындайча айтканда физический өзүмдү аябай набирать этип аттым. Андан кийин Сезбек деген агай бар болчу, ошондо эле. Сезбек деген агай мага чалып, ушу Адико давай кел, ушул жака кел. Сенде аябай талант бар, сен өстүрөбүз, тиги бул дегенден ошо Турциядан кийин келип эле сразу ушу прям аябай 100% уже машыгып баштадым ММА менен. Сезбек Абдуласов Сезбек деген агайыбыз мага аябай катуу мындайча айтканда жардам берди, өстүрдү. Ал айтып берчү, сен чемпион мира болосуң деп. Алардын каалоосу менен ошо любительский бойдон Кубок мира болгон. Бакуда, Азербайжанда, ошо Бакуга барып, ал жактан чемпион болдум. Опять же мен ал жакта андердог болчумун.
Өзүм весим эмес, 66 эмес, 70-ке кеткем, 70-тен чемпион болгом. Ошо аябай сүйүнгөм. Сез ага ыйлап анда мен агайым чалып алып, ошондо чемпион болгом. Андан кийин дагы машыгып Сингапурда чемпионат мира болгон. Чемпионат мирада ал жакта аябай мындайча айтканда кыйын болгон да. Ал жака барып климатына көнө албай, адаптация боло албай кичине. Анан где-то бир жума жүргөндөн кийин чемпионат мирада күндө вескен, тем более күндө веске түшмөй. Ошол жагы да аябай кыйын экен да. Ошон үчүн ал жака дагы алам буйругу менен ошо 3 круг бердим. Аябай биринчи эле сопернигим аябай кыйын соперник болчу. Ивсин Боеци деп Леонардо Моралес деген соперник болчу. Ошо менен урушуп, аны удушение тартып койгом. Андан кийин дагестандык мушкер, андан кийин ошо местный сингапурец. Анан уже за выход финал келген күнү обидный поражение болуп калган, конечно. Утуп аткам аны дагычы. Дополнительно 2 минут өргөндө колум кимура түшүп, могу плечо чыгып кеткен да. Плечо чыгып кетип, бойду токтотуп коюшкан. Ошентип ал жактан 3-чү орунга ээ болуп калгам. Ошентип келип, кайра бул жактан машыгып, профессионалдуу беттештерге чыгып баштагам. Биринчи мен 2019 жылы профессиональный беттеш Кыргызстанда өткөм, Бишкек шаарында. Алтынбек Мамашевдин брачкасы менен урушкам. Кадырбек Мамашев деген мушкер менен. Ошо менин дебютум эле ошол болчу. Алланын буйругу менен анда утуп алгам. Анан кийин ошентип уже карьера башталган да, профессиональный. И мага да ишенип, аябай мындай ответственный бойлор да бере баштаган да. Арадан убакыттар өттү, мага бой чыкпай атты да. Бул жактан бой чыкпай атты. А за бесплатно драться тоже неохота было. Бекер урушкум да келген жок. Анан убакыт болду, жүрдүк. 1x1 деген организациясынын поясын берди. Ал жактан да чемпион болдум. Ошонун поясын уттум. Ошон жүрүп убакыт өттү, акчалар калбады. Мындайча айтканда, акчалар калбады дегенде акчалар жок деле болчу. Ошентип эптеп-септеп выживали. Тиякта грузчик болуп иштейсиң, тиякта таксига каласың, тиги бул эптеп-септеп выживать этип анан уже үйдөгүлөр да айтты да, всё, не надо уже, заканчивай депчи. Жетет уже, ушунча тренировка кылдың, хорош, молодец депчи. Уже всё заканчивай дегенде анан агайыма айттым келип, агай, всё, ушу последняя неделя тренировка кылып атам. Эмки жумадан баштап уже ишти кылам. Ушундай ушу десе маған агай айтты, не надо, давай, Адико, я тебя лично поддержу. Мен сага бой тауып берем. Сен рисковать этип көр, у тебя талант, сен урушуп көр. Деди, анан айтты. Короче, заменага чыгып калды ошо. Мен айткандан кийин эле экинчи күнү замена деп калды. Гран-при Эсей Янки кылышкачы Россияда, Чечняда. Заменага готов. Мен аябай голодный болчумун. Ооба, конечно, готов. Ошол жерде даярдыкты көрүп баштадык. Оставалось где-то 3 недели. Ошо 3 жуманчы даярдыкты көрдүк, дагы бардык. Сопернигим Шадид Абдурзаков болчу. Ошо Шадид Абдурзаковду утуп алгам мен. Анын баарыңыздар өзүңүздөр билгендей эле жана болгон да ал жактачы ушундай бир суета болуп кеткен. Победаны тиги берип коюп, анан кайра Шадид мага победаны берип. Зачем чеченский боец отказался от победы и отдал ее своему сопернику? Встречались непобежденные бойцы Шадид Абдурзаков с рекордом 5-0 и Адилет Нурматов, в активе которого было 3 победы без единого поражения. Поединок продлился все 3 раунда. Нурматов заметно превосходил соперника в стойке, умело использовал удары ногами и локтями. Даже комментаторы отмечали, что кыргызстанец отличился точными ударами в голову и превосходно контролировал оппонента в партере. По окончании поединка судьи единогласно отдали победу бойцу из Чечни, однако Абдурзаков не согласился с решением судей и отказался поднимать руку. Он показал на визави из Кыргызстана, давая им понять, что победителем является он. Таким образом, он буквально заставил судей пересмотреть решение, в итоге добился своего. Ошо Шадид анан жеңилгенин билип өзү победаны мага берген да. Победаны мага берген. Ошондон кийин аябай пабликтерге, группаларга аябай тарап кеткенбиз. Ушундай ошол жактан баштап анан бул жака Бишкекке келсем, сен ушундай мыкты мушкер экенсиң, анан тигилер тартып коюшту деп, Эсейди, тиги бул, короче, кыргыздарды билесиңер да. Ошондой суета башталып кетти. Анан бүт эле бар интервью алат, тияктан, мияктан ушинтип атып эле анан уже имя пайда болду. Имя болгондон кийин уже сен лигаларга кызыктуу экенсиң да. Лигаларда уже предлагать эте баштады.
жана ишенбей аткан менеджерлер, сен жазсаң окуй аткан менеджерлер уже жаза баштады, башка жактан келе баштады менеджерлерчи. Давай иштешейик, тияк маяк деп. Анан ошентип атып эле кайра экинчи кругка чыктык. Экинчи кругта уже засудили явно. Экинчи кругта когда засудили, эми ал жакта да прям аябай мындай толчок болду да. Эми Адилет Нурматов ушундай жакшы боец. Анан опять засудили, то да сё деп, дагы ал жактан тоже хайп болду. Анан ошентип келдим, уже имя бар, уже многие знают, что тоже хороший боец. Анан ошентип жүрүп и подписчики көбөйдү. Анан кийин гран-при болуп калды Алаш Прайдта, Казакстандачы. Анан ал жака урушасын дегенден Казакстандан бир менеджер жазган, урушасына сөзө давай сүйлөшүлүп. Бирок, конечно, ал жакта акчасы грашы болчу, эми аз акчага урушканбыз. Ошондо финалга чыгып кеткем, анан ошондо да аябай мындай толчок болгондо, элдин баары, первый кыргыз, который вышел в финал, Алаш Прайд деп, ошол жактан дагы анан кечке жүрдүк, тияк маяк болуп атып, Кыргызстанда уруштум. Ошентип атып анан болуп кеттик да, мындайча айткандачы. Жакшы имя көтөрүп алдык. Алаш Прайдтын финалында эле единственный биздин ушу ошибкабыз, бул соперникти недооценка кылып койдук. Анан подготовкабыз да аябай мындай несерьезно болуп калды да. Эми подготовка кандай десем, кечке подготовка кыла берген дагы, подготовка кыласың, адам организми истощение болуп кете берет экен да. Истощение боло берет. Вес кубалайсың кайра набирать дейсиң, кайра кубалайсың, уже организм уже вес кетире албайт да, уже не может. А из-за этого мен еще и глупить этип, мочегонный ичип алып до конца. Өзүмдү толук кандуу көргөзө алган эмесмин ал жактачы. Башка жакта урушкан Адико жок уже ал жакта. Эптеп, лишь бы раунд бүтсүн деп калгам да. Мындай утайын деген цель жок, мурдакыдайчы. Я его сейчас добью, я его сейчас мындай нокаутирую деген ой жок. Бүтсүн. Эптеп ушу раунд бүтүп калса экен, ушу бой өтүп кетсе экен деген ой болуп калгам да. А хотя уже впереди, да, 5 минутаң бар. Эми эле 2 раунд өттү. Ошон үчүн эптеп чыдап өткөргөнбүз ошол бойду. Андан кийин мындайча айтканда
жеңиш болгон сайын подписчиктер дагы адамдар, достор да көбөйөт да. Ошон үчүн жеңиш болбогон, когда проиграл, кадимкидей билинет экен да. Адамдар дагы азыраак жазат, там поздравлениялар жок, уже көнүп калган адат да. Бул поздравленияларгачы постоянно. Обидно болот экен с одной сторонычы. Но на все воля Аллаха. Биздики дагы фартануу дайыш. Кандай досторуң дегенде? Достор көбөйдү да туурабы? Ооба, мурун деле достор көп болчу, просто мындай как бы ар бир адам өзүнүн характерине мындай или ички дүйнөсүнө мен лично мындай экенмин да, когда жазбай койгондо аябай обидно болот экен да магачы. Кээ бирлер, наверное, даже мындай жазбай койду, ну и чё деп. А мага жазбай койгондо аябай обидно болот экен да. Чё, блин, когда я выиграю, сен постоянно жазасың го. Когда проиграл, я не поддержал депчи, ошондой болуп калды да. Ошондой дос балдар да болду арасында. Барлар бар, азыр жоктор жок, ошондой да. Ооба, верный, кичинекей чактан бери. Чоңойгон, барды да жокту да чогуу көргөн. Ошо Арген досум. Хоть и мындай колунда бар эмес, бай эмес, күчтүү эмес, там или шустр эмес, просто адамгерчиликтүү адам да. Анан бир мындай талантливый десең, талантливый деле эмес да, просто мага кылган отношениясы жүрөктөн да, от души кылат. Например, если чөнтөгүндө канча акчасы болсо, ошону полностью берет. Мындайча айтканда, ар дайым поддержкага чыга турган балдар да, ошолорду аябай сыйлайм. Ошо Белек, жанында постоянно жүргөн Жоки деген досторум. Колдорунда акчасы жок болсо дагы мага нарактан берактан сураштырып, там спонсор тапканга аракет кылып, ошондой да, ал досторумчу. Ушуну аракет кылып жардам беришет. Акчасы жок болсо дагы карызга алып да, мен тозо болгон күндөр болгон да. Мындай мага, например, обещать этет, давай, если ты это выиграешь, менден лично это болот, менден это болот деп. Аябай ошолор да мотивация берет магачы. Бири-бирибизге аябай дуа кылабыз постоянно. Бирөөнүн, например, бир нерсеси жок болуп или нуждаться этип калса, ошого аябай поддержкага чыгып, ошолорду аябай сыйлайм да. Пацан кезден бери ошо чогуу өсүп, чогуу чоңойгонбуз. Негизи Шердогум менин оюм боюнча 15-1 да доски, анан 14-2. А так тиякта официально 13-2 деп жүрөт. Бир боюм кирбей калган да. 13-2 деп официально айтып кое берейин. Бирөө казак, бирөө ким? Бирөө Тидакта, Чечнядагычы тартып койгон, который засудили. Эң кыйын беттеш ушу Багдос менен болгон го дейм. Из-за того, что мен бирок Багдос деле эмес экен. Эң кыйын беттеш Рустам менен болуптур, досум мененчи. Нуржанов, Рустам экөөбүз аябай катуу беришкенбиз. Мен весим кичинекейрээк болчу анда. Через день трёмка кылып барып эле урушуп чыдагансың го. Короче, биринчи алган гонорар, гонорар деле эмес, ал мындайча айтканда красавчик менден деп берген акча. Бул ошо бизге Куценко деген спонсорубуз бар болчу. Мен анда Ысык көлүнүн атынан урушчумун, жолбошчусунун атынан. Ошол берген, чемпионат мирадан 3 болуп келгенде, жок, Кубок мирадан келгенде $500 берген да, ошолчу. Аябай $500 биринчи жолу кармалып, мотивация, өзүнчө эле өзүңө батпайсың. Кайра урушкуң келет. Ошол болгон биринчи $5500 болгон. Эми топ-3-ни айтсак, 3-тө, например, ким турат? Немат Абдрашитов турат менин оюм боюнча. Экинчи орунда, азыр если Кубанч Абисаламов турса, биринчи орунда Оралбайлуу Мыктыбек турат да. Эми ал уже кирген да. А так биринчи орунда ошо Кубанч Абисаламов, экинчи орунда Немат Абдрашитов да. Бойлорго психологически, например, аябай волнение болот. Сначала, например, когда вот соперник жөнткөндөн кийин уже соглашение болот да, сен жактан ал жактан все официально, оба готовы драться дегенде. Мындай бир волнение болот. Так, теперь надо готовиться дегенчи. Ответственность келет. Андан кийин готовиться эткенден кийин уже вес кууга турган волнение болот да. Вес кууганда дагы бир ал отдельный волнение да. А что если я не смогу? Ушунча даярдандым, вести кыла албай калсам, бой срыв болот да. Акчаңды албайсың, затрат кылгансың ужечи. Ошо волнение болот. А экинчи, самый главный волнение это уже после веса. Вестен кийин эртең күнү эмне болот? Клеткага киргенден кийин клетка жабылат. Соперниктин дагы настроен. Ошон үчүн элдин алдында уят болуп калгың келбейт. Ошон үчүн бул настройдун баарын адам өзүнөн да. Веске түшкөндөн кийин, например, мен өзүм бойду ойлобойм да вообще-чи. Кандай болуп кетет? Соперник. Мен сразу эле мындай диагноз коем, соперник дагы гигант болсо,
менде болот депчи. Зверь болсочу. Эки кол, эки буту бар. Эч ким ага жардам бербейт. Экөөбүз мындай бирге бир чыгабыз. Шансы у нас одинаковый деген настрой менен чыгам да. Я даже, возможно, больше тренировался деген жанагы менен чыгам. Анан бойдун алдында бир күн калганда ошо көбүнчө мен кино көрөм, мультик көрөм да. Ошо мультиктер аябай мени успокаивает этет. Ойлобойм бой жөнүндө вообще. А настройду уже 1 саат калганда уже коесуң да. Всё, давай, надо зарубиться. Ушунча готовился деп 15 минут. А так ошо мультик көрөм, кино көрөм, в основном чыгып сейилдейм да. Ошо, например, Дубайга барсак или Сингапур или тот же Чечняга барсак, чыгып алып, например, базарга эмес, паркка окшогон жактарын барып көрүп, походу, сейилдесең, ошондо мээңе салат да. А если сен психологически напряженный болсоң, анда и в бою-то ничего не получится. Ошон үчүн максимально расслабленный болуш керек, чыккандан кийин, чтобы өзүң отработка кылган нерселерди кыла тургандай болупчу. Напряженный адамдар, не знаю, көбүнчөсү мындай өзүнө неуверен адамдар. Не только в спорте, даже жашоодо бир нерсеге жетишпейт го дейм. Эми билбейм, мен аябай эле топовый боецмин деп айта албайм. Мен со стороны, конечно, виднее, но жакшы боец болуш үчүн менет кылыш керек. Менет кылыш керек. Бойцовский IQ керек, IQ-ны өстүрүш керек, өзүң психологический настройлооңду өстүрүшүң керек. Көз караштарды типичный эле тренировкаларды эле боло бербейт. Например, кээде биз көп пахать этип алабыз. Анан чыкканда эч нерсе кыла албайсың да. Ошон үчүн тоже надо тренироваться правильно, режимди соблюдать этиш керек аябай. Анан вовремя уктап, анан самый главный нерсе бул өзүң кылган нерсеңди жакшы көрүшүң керек да. Если желанияң болсо, анда болот. Желанияң болбосо, анда болбойсуң да. Например, мен деле электрик бол деп, күнүнө эле электрик бол деп, завтра эртебиз электрик боло албайм да, по-любомучу. Ошондой эле тема да. Жок, в дальнейшем ушу 66 килограммда урушабыз. Ооба, ушул вес аябай ыңгайлуу. Менин боюма дагы ушу жарашат да. Эгерде чоңураак веске өсүп кетсем, боюм жетпейт. Если кичинекейге түшөм десем, анда организм уже не позволит этип калат да, ошон үчүн. 12 килограмм. Эң көп 13-14 кудум окшойт. А так 12 килограмм, 10 килограмм постоянно, стабильно. 12 килограмм мындайча айтканда. Материалдык байлык. Спорттон азыр аябай эле байып кеттим деп айта албайм эми. Байлык в первую очередь бул. В первую очередь спорттон бул жакшы адамдарды, жакшы досторду кезиктирдим. Анан аясымда материалдуу түрдө ата-энемди умрага жибердим. Ушул негизи эле кылган менетим бар эле, иштеген акчаларым, эптеп тапкан акчаларым бар эле ушу мен ата-энеме арнагым келет. Анткени мени чоңойтуп, ушу өстүргөн, ар дайым поддерживать этишет. Ошон үчүн эч нерседен аларды кемсингим келбейт. Тапкан акчам бар эле ошолордуку негизи. Алар дагы албайт деле менденчи, просто ата-эне ушундай экен да. Ушундай переживать этишет, бирок мен тапкан нерсем баары ошо ата-энемдики да. Ооба, ошо UFC мен 3 күн интернетке кирбей калдым эле. Аябай интрига жүрүп кетти, ушундай UFC-ге кирди, тиги бул деген. Эми чын айтканда UFC-ге кирип кеткен жокмун, но аябай переговорлор жүрүп атат. Кудайым буйруса, азыр ошо визанын үстүнө иштеп атабыз. Виза кудайым буйруса жакшы чыгып калса, ошо Америкага барсак, уже дальше бир шаг калат да. Ошон үчүн менин данныйларым да UFC-ге кирген ужечи. В скором времени ответин айтыш керек. Ошон үчүн кудайым буйруса 2024-жылы UFC-де болуп калышыбыз мүмкүн да. 100% прям обещаю всем деп айта албайм. Бул да Алланын буйругу. Менет кылгандар кирет, буйругандар кирет. Ошон үчүн эгерде бизге да буйруп калган болсо, киребиз. Буйрубаган болсо, анда жүрө беребиз ошол жакта эле. Ооба. Ошо мен азыр аракет кылып атканым ошо UFC Bellator болуп атат да. Bellator менен PFL деген организация бар болчу, ошо экөө кошулду. Ошо Bellator PFL-ге аракет кылып атабыз. Если экөө тең либо UFC, либо PFL Bellator да, ошо экөөнүн бирөөбүз да. Кудайым буйруса, эми экөө тең жакшы организациялар, мына дүйнө жүзү боюнча топовый организациялар да. Ошон үчүн буйруган көрөбүз эми. Спорттон тышкары же именно бойдон тышкарыбы? Жок, именно ММА'ден тышкары. ММА'ден тышкарыбы? Футбол жагат. Футболго аябай кызыгам. Ошо футбол ойногонго аябай мыкты деле ойной албасам да, мына аябай кызыгам да.
Футболдагы бул биринчиден один из лучших спортов в мире. Экинчиден бул биздин ММАге да аябай пользасы чоң да. Взрывной, там, на дыхалку, функционалка дегендей. Ошо спорттордон болсо ошо футболго кызыгам аябай. Өсүп келаткан жаштарга эмне дейбиз? Если кызыгуу аябай жакшы болсо, желание болсо, ММА тоже бул аябай, мындайча айтканда, спорттордун пиги. Самый пик это спорт. Спорт это ММА, мындайча айтканда, борьба, грэплинг, джиу-джитсу, все вольная борьба, все бул жакта чогулган бир единый спорт ММА. Жаштарга кааларым эми тренировка кылгыла, желание болуш керек, самый главный желанияңар болсо, иншалла баары болот. Мээнет кылгыла.